1947 жылдан бери пайдаланылып келген окуу имаратында эч кандай шарттар жок болгон. Ошол учурда ашар жолу менен курулгандыктан заман талабына жооп берет деп айтууга болбойт. Мындан улам 2004-жылы Кара Токой орто мектебинин экинчи корпусу курулган. Бирок бул жерде болгону 6 эле окуу классы болгондуктан калган китепкана, усулкана, компьютердик класс, актовый зал, жана спорт зал жана башка тешелүү кабинеттер жок болгондуктан биз ушул окуу процессин жүргүзүүгө жакшы шарт жок болчу да. Мына эми Кудай кааласа ушул мектеп бүтүп калса, бизге ушул толук шарт камсыздалат деп ойлойм да. 2005-жылы Кара Токой орто мектебинин аталышы өзгөртүлүп, бул мектептин алгачкы директорлорунун бири Буркан Мергеновдун ысмы коюлган. Талапка жооп бербеген билим уясында окуган окуучулардын билим алууга болгон кызыгуусун арттыруу жана материалдык жардам катары стипендия берилип турат. Ошол окуучулардын билимге болгон умтулууларын арттыруу, алардын ушу сабакка болгон сабактын таасирин арттыруу, аларга ушу кичине камкордук катары кызыктыруучу өзүбүздүн сыйлыгыбызды берип келе жатабыз. Ошол мен 2005-жылдан бери өзүмдүн атымдан, үй бүлөмдүн атынан ошол 11 класста ар бир балага 24 балага атайын акчалай сыйлык берип келе жатабыз. Мына ушул курулуш жүрүп жаткан жайда 1947-жылы курулган Кара Токой орто мектебинин имараты болгон. 70 жыл аралыкта окуучуларга билим уясы катары пайдаланылып келип, бирок акыркы учурда такыр жараксыз абалга келип калган. Мындан улам ал имаратты бузуп, анын ордуна мына ушул жерге жаңы мектептин имаратын куруу зарылдыгы келип чыккан. Бул курулуш 2015-жылдын декабрь айында башталып, учурда пайдубалы тургузулуп жатат. Тендердин негизинде 48 миллион сомго бааланган имарат Ак жол курулуш транс ишканасы тарабынан жүрүп жатат. Мектеп бардык шарты менен 2 кабаттуу болуп, 150 окуучуга ылайыкташтырылган. Бул главный корпусу 2 кабаттуу. 2 кабаттуу заманбап, бардык ичинде көрсөтүлгөн нормалары менен. А галереясы ичинде полный заманбап, туалети и санузелдер менен бирге. Спорт залдын бийиктиги 6 метр 10 сантиметр спорт залдын бийиктиги. Акча каражаты убагында каралып турса, Кара Токой айылынын окуучулары бул жылы заманбап билим уясына ээ болушат. Айта кетсек, Баткен районунда жалпы 11 мектептин курулушу жүрүп жатат. Нургазы Жайнаков, Бактыбек Нишанбай уулу, 7 канал, Баткен өкүлчүлүгү.